Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген сөз бар. Албетте биз молдонун айтканын кыла алабыз, кылганын эч качан кыла албайбыз. Биз 18-20 жылдап убакытыбызды, малыбызды, жаныбызды курбанчылык кылып, диний илимге убактыбызды бөлө албайбыз. Биз ар түнү туруп тахажжуд намазга тура албайбыз. Биз мейли балким намаз окушубуз мүмкүн, бирок чын ыклас менен, чын дилден, Аллахтан коркуу сезим менен ар бир аятка көңүл бөлүп, Курандын маанисине, маңызына көңүл бөлүп, эч бир оюбузду чачыратпай намаз окуй албайбыз. Биз ар дайым ушу жаман жолдо жүргөн инсандарды жакшылыкка чакырып, чын ыклас менен ошолордун акыретин ойлоп жүрө албайбыз, туугандар. Ошондуктан биз чыныгы молдонун кылганын кыла албайбыз. Ошондуктан жөн эле ошо алымдарыбыз айтып жаткан сөздөрдөн, ушундай бир талим, ушу баяндардан, контексттерден жулуп алып, анан ошону бир саясатташтырып, анан өзүбүздүн бир арам, бир ыплас, бир ойлорго, ушундай бир нерселерге колдонуп, шылдыңдап, акарат келтирип, мазактап кылбай эле койбойлу, туугандар. Силер өзүңөрдү ойлобосоңор ойлобой эле койгула, бирок келечек муунуңарды ойлогула, балдарыңарды ойлогула. Акыры жаман бүтөт. Алымдарга акарат келтирген болбойт, туугандар. Эми бул нерседе байкап, канча комментарийлердин баарын окуп отурсаң, ошол жерде акарат келтирип шылыңдап жаткандардын көбүнчөсү ушу илимдүүлөр, билимдүүлөр, аттуу баштоолор эле экен. Анан кантип эле ошол сөздүн айтар маанисине түшүнбөй калды деп ойлойсуң? Албетте түшүндү. Сопсон эле түшүнүп туруп эле жана жөн эле шылдыңдап жатат да. Шылдыңдап, мазактап, же болбосо ошол алым аркылуу мындай бир өзүнө самоутверждаться этип атабы, ким билет. Бирок антпей эле Алла таалам сиздерди кечирсин, туугандарым. Алла таалам хидаят берсин. Алла таалам байлыкты бардыгына береткен. Ким гана кааласа, ким гана суранса. А бирок ыйманды өз сүйгөндөрүнө гана береткен. Дагы бир нерсе тастыктап кетчү нерсе болуп атат. Канча айтып атпаймынбы? Илимдүүлөрдүн баардыгы көбүнчө ошо дүйнөлүк илим алгандар, аттуу баштоолордун баары акарат келип шылдыңдап атат. Бул эмненин белгиси? Илимди канча алба, жүрөгүңдө ыйман жок болсо, ошол алган илимиң сага бир тыйын да жардам бере албайт. Ошондуктан туугандарым, мына акыркы учурда канча максат ажыгадагы көптөгөн алымдарыбыздын контексттерине жулуп алып, кандай акарат келтиресиңиздер эле, кайра өзүңүздөр эле уят болуп шерменде болуп калып атасыздар да. Мына мунда да ошондой болуп калды, туугандарым. Менден кетсе кечириңиздер.